Our homework was to draw animals, wild animals, and to tell about them. Асия 7-ci класста окуйт. Мектепти аяктаган соң дүйнөдөгү эң алдыңкы окуу жайлардын бири Гарвардтан билим алгысы келет. Бул жөн гана кыял эмес. План боюнча азырынча бардык сабактарды эң жакшы деген баага окуйт. Англис тилинде да эркин сүйлөп калды. MIT же Гарвард университетинде программист болуп окуп иштөөнү каалаймын, айтишник болуп. Англиядагы университеттегидей эле атмосфераны мындай кабыл алууга агайыбыз ушундай кабинетти жасап берди бизге. Биз бул кабинетке киргенде өзүбүздү Англияга баргандай эле болобуз. Айылдык окуучулар үчүн бул класс Англия жыттанат. Босогодон аттагандан тартып англисче баарлашуу, парталары да башкача, интерактивдүү доска, телевизору бар. Мугалим менен баарлашуу, микрофон жана кулакчын аркылуу ишке ашат. Же жөн гана тилди өнүктүрүү үчүн баары англисче ырдашат. 1 жыл болду. Былтыр ушул маалда ушул 2023 жылы мектептин администрациялык жетекчилери тарабынан колго алынып класс ачылды. Чет өлкөнүн тили болгондуктан бунун чындап баягы произношение деп коет, орусча айтканда мындай кыргызчасы ошол тилдин айтылышы, тамгалардын, сөздөрдүн айтылышы туура окулуш үчүн эң керектүү каражат болуп ушул аудиолингвал рум эсептелет да, аудиолингвал класс. Андан тышкары окуучулар ошол ар кандай угуп эле калбастан ар кандай кинолорду, мультфильмдерди, англисче сөздүктөрдү, сүйлөмдөрдү кантип айтылышын ушул каражат аркылуу бизден үйрөнүп окушат да. Сейтек агай бул мектепте 2018 жылдан бери иштейт. Англис тилин жакшы билгендиктен бир нече жолу чет өлкөлөргө барып иштеп да, саякаттап дагы келген. Бир чети үй бүлөсүнө карап, экинчиден айылдагы балдардын дүйнөгө чыгуусуна салым кошкусу келип, айлыгы аз дебей, балдарга жан дили менен тил үйрөтүп келет. Кабинетти кооздоп, аудиолоштуруу анын идеясы болгон. Бул кабинеттин өзгөчөлөнгөнү бул декорация. Декорацияны мисалы бул Нью-Йорк Сити деген аябай сонун. Жана болсо проектор менен өткөн сабактарыбыз дагы аябай жакшы. Жана бул кабинетте биз көбүнчө аудиолорду угуп сабак өтөбүз. Ошолор дагы аябай сонун. Мен англис тилини жакшы үйрөнүп окуп, чоңойгондо чет элге барып, Англияга барып окуйын деп атам. Англис тили бул бизге өтө чоң таасирин тийгизип жатат. Ушул кабинетте окуганыбызда биз телевизордон, доскадан кинолорду көрүп, англичандардын өзүнүн сүйлөгөн мындай жакшына мындай туура окулуштары менен үйрөнүп атабыз. Ноокаттагы Мырза Гапаров жатак гимназиясында англис тилине басым жасалып окулат. Кепейген имаратынын эскилигине карабай, айылдагы мектептер арасында Гарвардта эле абройлуу, Баткен, Чоң Алай, Алайкуу, Кара Суу, ал гана эмес Жалал Абад облусунан да окуйм деп окуучулар издеп келишет. Жылдыз Капарова, Жаныш Тообаев, билим жаңылыктары. Cats, domestic animal. She likes to eat